Өткөн апта башында Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин мугалимдери Бекмурза Идаев жана Райымбек Жандосов студенттерди өз эркинен сырткары үгүт иштери үчүн партиянын жыйынына алып келгендиги аныкталган. Бул мыйзам бузуу аракети ыкчам териштирүүгө алынып, жалпысынан 8 мугалим, 15 студент суракка чакыртылган. Тергөөнүн жүрүшүндө окуу жайдын мугалимдери студенттерди буйрук жана алдоо жолу менен борбордук аянтка алып келгендиги тастыкталган. Студенттердин баарынын жашы 18ге толуу элек, паспорту жок жана алар өз көрсөтмөлөрүндө агайлары экскурсияга барабыз деп алдап Азаттык партиясынын митингине катыштыргандыгын айтышкан. Бул факты боюнча административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу белгилери менен сотко жиберилди. Боршайкомдун сунушу менен министрлер кабинети окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобековду кызматынан 1 айга четтетип, окуяга тиешеси бар мугалимдерди кызматтан алды. Ал эми өнөктүк башталгандан бери ага байланыштуу 10 арыз келип түшсө, 2 факты соттук өндүрүшкө жиберилген. Студенттер аларды ушу экскурсияга алып барабыз деп жалган маалыматтарды алып келгендиги аныкталган. Bundan нары дагы ушундай окуялар болсо, бул тууралуу маалыматтар болсо, биздин башкармалыктын кызматкери тыгыз текшерүүгө алышат. Буюрса биз кимде ким ушул административдик ресурсту пайдаланып, кайсы бир партияга күч менен добуш бердиртүүгө же мажбурлай турган болсо, аларга карата тиешелүү чара көрүүнү улантабыз. Машина толтырам мындай. Бензинге берип атат. Азаттык партиясыныкы булар. Гүлчө айылынын кире беришиндеги айлампанын түштүк тарабында жайгашкан Россия май коюучу бекетинде салуу күндөрү Азаттык саясий партиясы бекер күйүүчү май таратып жаткандыгы боюнча тасма тараган. Окуя укук коргоо органдары тарабынан тергөөгө алынып, аталган партиянын ишенимдүү адамы саясий партиянын үгүттөө жолугушуусуна келген жарандарга күйүүчү май коюп бересиң деп 50 000 сом таштап кеткени иликтөө иштеринде белгилүү болду. Тергөөнүн жүрүшүндө май коюучу станциянын камерасынан тасмалар алынып, анын негизинде 48 автоунаага күйүүчү май берилген. Ош облусунун аймагында 20 арыз катталган, анын 9-у Нукат районуна туура келет. Мыйзам бузууга жол бербөө үчүн 19 мобилдүү топ күнү-түнү маалыматтарды иликтөөдө. Ошондой эле баннерлерди жулуп кетти, же болбосо коркутту, үркүттү деген суроолор менен жалпысынан бүгүнкү күндө эң көп бул Нокат районунда 9 факт катталып атат. Алай районунда 4, Араванда 2, Кара Сууда 4 ошондой фактылар жалпысынан область боюнча 20 факт катталып атат. Ошол Алай район аймагында бир заправкада май таркатты, күйүүчү май таркатты деген боюнча азыр тергөө бүтө элек. 10 күбө суралган бүгүнкү күндө бардыгы. Жалпысынан ал жерге 48 автоунаага май куйгандыгы аныкталган да, бүгүнкү күндө тергөө бүтө элек. Ошондой эле нерселер башка райондордо дагы ошол тергөө жүрүп жатат да бардыгы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өнөктүктүн ачык айкындыгын камсыздоо үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн шайлоо жарыянына кийлигишпөөгө чакырды. Шайлоо өнөктүгү башталгандан бери Лейлек районунун акими кызматынан кол жооп, Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланган. Кечээ Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы жана 3 окутуучу кызматтан алынган. Билим берүү жана илим министри Болот Купешевке Ош шаарынын мэри Алмаз Манбетовго сөгүш берилген. Шайлоо үгүт иштерине алаксабасаңыздар, өзүңүздөрдүн милдеттериңиздерди так аткарсаңыздар, силер шайлоону иштөөгө, шайлоонун жакшы шарттарды түзүп берүүгө милдеттүүсүңөр. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди шайлоо күнү жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен бересиздер. Бирок азыр аралашпасаңыздар, жумуштан бошоп калбайын десеңиздер, президенттин указын так аткарып, кыргыз элинин астында абийириңиздерди таза болушун мен кабинет министрлеринин төрагасы катары жана администрация президенттин жетекчиси катары суранам жана талап коем. Өлкөдө мамлекеттик кыргыз тили жана расмий тил колдонулат. Үгүт мезгилинде мамлекеттик тил эрежесин эске албай койгондор мыйзам боюнча жоопкерчиликке тартылат. Ош шаарында илинген Шерзат Сабировго таандык үгүт жарнагы боюнча БШКга арыз жиберилген. Коомчулукта мыйзам бузууга алып келген саясий партияларды өнөктүктөн четтетүү талабы күчөдү. Ош аймактык комиссиясы чечимдерди кабыл алуу бир гана Боршайкомдо боло тургандыгын билдирди. Өзбек тилинде чыгарылган баннери боюнча тергөө иштери азыр жүргүзүлүп жатат. Ал боюнча биз УДга кат жөнөткөнбүз. Кайсы жерде илинген, кайсы жерге таркатылды, ошону тактап аныктап бериңиздер деп. Андан тышкары ал кандидат бизден агитационный материал чыгарып атканда, баннерлерин чыгарып атканда эскиздерин бизден одобрить этиш керек. Ал
Ош округдук шайлоо комиссиясынан дагы алып келилген эмес, жана ошондой эле БШКдан дагы ал боюнча уруксат алган эмес. Ошол боюнча өздөрүнүн азыр териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Ал боюнча териштирүү иштери бүткүрүлгөндөн кийин биздин чечим чыкканда ал чечим боюнча биз сиздерге да маалымат беребиз. Эки тутумдуу системада 21 партия жана 1 мандаттуу 36 округтан 305 талапкер ат салышууда. Өткөн жылы 4 октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо 16 саясий партия катышкан. Октябрь окуясынан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, босого чек 5%га түшкөн. Өлкөнүн аймагында форма 2 системасы менен добуш берүү жокко чыгарылып, күрөө 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайтылган. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.